Дүйнө жүзүндөгү орчундуу окуялар, ошондой эле Кыргызстандагы маанилүү жаңылыктарды 11 каналынан көрүңүз бүгүнкү берүүдө. Ташкенттеги кыргыз элчиси чакыртылды. Аларда чек арадагы абал туруктуу экендиги кабарланууда. Анткени менен президент Алмазбек Атамбаев Өзбекстанда өтчү Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине барбоону чечкени айтылууда. Ал эми полициянын имаратынан секирип көз жумган Орусиядагы мигранттын өлүмү табышмактуу бойдон калууда. Кыргыз жаранынын мерт кетиши кокустуктанбы же атайын жасалганбы учурда тергелүүдө. Ошол эле маалда кырсык тууруган Бельгияда терактынын күнөөкөрлөрү болушу мүмкүн делген жарандар кармалды. Ал эми евро биримдик шашылыш жыйынга чогулуп Брюссельдеги уда жардыруулардан кийинки жагдайды талкуулаганы турушат. Биздин каналдан которулбаңыз, толугураак алдыдагы мүнөттөрдө кабардар болосуз. Мен аты жөнүм Айгерим Жаныкул кызы, саламатсыздарбы? Адегенде эле коомчулуктун көңүл чордоонунда болуп жаткан кыргыз-өзбек чек арасына байланышкан жаңылыктардан баштасак, маалым болгондой, президент Алмазбек Атамбаев июнда Ташкентте өтө турган Шанхай кызматташтык уюмунун кезектеги саммитине катышуудан баш тартты. Өлкө башчысы мындай кадамды кыргыз-өзбек чек арасындагы кырдаалга байланыштырат. Аларда кыргыз тарап Өзбекстандагы элчисин кеңешүү максатында чакыртып алганы белгилүү болду. Эске сала кетейин, буга чейин Кыргызстандын каршылык нотасына карата расмий Ташкент толук кандуу жообун берген эмес. Жиберилген кагазда болгону чек арадагы коопсуздукту Нооруз майрамына байланыштуу күчөтүлгөнү гана жазылып, ал эми чек арадагы аскерлер эмне себептен жайгаштырылгандыгын түшүндүрүп беришкен эмес. Ушундан улам Тышкы иштер министрлиги Өзбекстандын жообу канааттандырылбаганын белгилейт. Ошол эле маалда Кербен Алабука жолу күчөтүлгөн режимде кайтарууга алынганы кабарланууда. Чек ара кызматы учурда эки өлкөнүн 8 аскерден турган адамдары кайтарууга алганын билдирет. Ошондой эле жалпысынан чек арадагы кырдаал туруктуу экендиги кошумчаланат. Эми башка темалардан. Москвада полициянын имаратынан кулап мерт кеткен кыргызстандык жарандын өлүмү тергеле баштады. Белгилүү болгондой, каза болгон 22 жаштагы Нурдин Айдаровдун өлүмү атайын жасалганбы же кокустук болгону такталып жатат. Тышкы иштер министрлиги кыргыз жараны полиция тарабынан кандай себеп менен кармалгандыгы туурасында учурда маалымат такталып жаткандыгын кошумчалады. Эми Францияда болуп жаткан кырсык тууралуу жүргүнчү ташыган автобус менен жүк ташуучу унаанын кагылышуусунан Португалиянын 12 жараны көз жумганы айтылууда. Окуя Мулен жана Монбени шаарларынын ортосундагы кандуу жолдо болгон. Маалыматтарга караганда, Швейцариядан өз мекенине кайтып бара жаткан каза болгон адамдардын арасында жашы 7 элек өспүрүм да болгон. Кырсыктан жалгыз аман калган айдоочу учурда ооруканага жеткирилди. Аларда террорчулардын чабуулу жасалган Бельгияда шектүүлөр кармалгандыгы айтылууда. Бир эмес, бир нече ирет аэропортто жана метродо кайталанган жардыруу боюнча учурда 6-дан полицияда сурак алынууда. Алар Жетте жана Скарбек аймактарында полиция тарабынан ыкчам издөө иштеринин жыйынтыгында шаардын борборунда жайгашкан федералдык прокуратуранын жанында турган автоунаанын ичинен кармалышкан. Азырынча кармалгандардын аты жөнү жарыяланбайт. Буга чейин өзүн жардырган жангечтилер агайыны Ибрагим жана Калим Эль Бакрою экендиги аныкталган. Ошондой эле жардырууга чейин жангечтилер менен бирге бара жатканы жазылып калган видео байкоодогу Наджим Лашраюи болсо да кийинчерээк кармалгандыгы маалым. Маалыматтарга караганда, дал ушул адам Париждеги терактларда иштеген бомбаларды жасаган делинүүдө. 30-дан ашуун адамдын өмүрүн алып кеткен жардырууларга байланыштуу кызматынан кетүү тууралуу Ички иштер министри, ошондой эле юстиция министринин арызына өкмөт башчысы кол койгон эместиги айтылууда. Жакын күндөрү болсо Евросоюзга мүчө 28 мамлекеттин жетекчилери терактыдан кийинки жагдайды талкуулоо максатында жыйынга чогулганы жатышат. Ал эми түрдүү жарааттарды алган 300гө жакын адамдардын арасында абалы оор болгондор да жок эмес. 11 каналында калыңыз, жаңылыктардын кийинки бөлүгүндө бул кабарларды баяндайбыз. Башкы майчы камалды. Жол кайгул кызматынын жетекчи айымы кызматынан аша чапкан берене боюнча сурак алынууда. Ошондой эле дааратканаларда, ошондой эле таштандыларда табылган наристелерге ким жоопту? 11 каналында соңку учурларда ымыркайын ыргыткан энелерди талкуулайбыз.
Албек кыргыз футболчуларынын Тажикстан менен беттешүүсүнө болгон даярдык туурасында берүүбүздүн соңунда айтып беребиз. Биз менен калыңыз. Дароо эле Кыргызстандагы кабарлардан баштайм. Жол кайгылуу кызматынын башчысы Зумрат Жанабаева камалды. Мурда козголгон кылмыш ишинин негизинде кармалгандыгын башкы прокуратура билдирет. Маалыматтарга таянсак, Жанабаева кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана документтерди жасалмалоо беренелер негизинде кылмыш иши былтыр декабрь айында козголгон. Тактап айтканда, жол кол астындагы кызматкерлерди олуттуу себепсиз кызматтан алган деген кине тагылууда. Жанабаева жол патруль кызматынын башчылык кызматына 2 жыл мурун дайындалган. Жаңылыктарды улантабыз. Адистер Кыргызстанда канынан жаралган перзенттин таштай качкан көрүнүш коомчулук үчүн олуттуу көйгөй экендигин айтышууда. Акыркы эле март айында мыкаачылык менен жаңы төрөлгөн ымыркайлардын ыргытылып ташталышы боюнча бир канча окуялар катталган эсибизде. Аталган маселе туурасында кийинки сюжет. Саламаттык сактоо министрлигинин 4 жашка чейинки балдарды кайра калыбына келтирүү 3 борбору иш алып барат. Бул борборлордо ата-энеси таштап кеткен же балдарын өздөрү бага албаган бейбечара үй бүлөлөрдүн балдары тарбияланат. Министрликтин маалыматына ылайык, 2015 жылы Бишкек жана Ош шаары боюнча мындай борборлор 100дөй баланы кабыл алган. Мисалы, Бишкек шаары боюнча балдардын 28%-ын ата-энеси баш тарткан балдар түссө, 41,7%-ы үй бүлөсүдөн ажыратып алынган балдар. Ал эми 15%-ы жашоо шартын ачар үй бүлөдөн келген балдар. Знаете, к сожалению, Тилекке каршы борборлорго ата-энеси бар балдар келип жатышат. Айрыкча жашоо шартын ачар, бейбечара үй бүлөлөрдүн балдары жана ата-энесинин бирөөсү жок балдар. Жашаган жери же жумушу жок, баласын бага албаган ата-энелер балдарын таштап кетишет. Борбордогу балдарды кармоо шарттары кадимки үй шарттарына окшош. Ар биринин өзүнчө бөлмөлөрү да бар. Республика боюнча мындай балдар үчүн 250 орун каралган. Алардын 110-у Бишкек шаарында, Токмок шаарындагы балдар үйүндө 100 орун болсо, Ошто 40 орун бар. Расмий маалыматка ылайык, өлкөдө 2012 жылдан бери мындай борборлорго келген балдардын саны азайып жатат. но тем не менее наши Атайын борборлордо иштеген биздин коомдук ишмерлер балдарынан баш тарткан абалдарда оперативдүү иш жүргүзүшөт. Алар бир сутканын ичинде ошол эне менен жолукканга аракет кылып, балдарын таштаганга мажбур болгон энелер менен сүйлөшүү, түшүндүрүү иштерин жүргүзөт. Жыйынтыгында акыркы жылы 50% баш тартуулар азайып, 50%дан ашуун эне бала биригишти. Себеби балдарды убактылуу асырап камкордукка алуу мүмкүнчүлүгү ачылды. Ошондой эле Кыргызстанда атайын телефондук чалуулар иштеп, бул убагында балдарын таштап кеткен апалардын 50%-ы кайра балдарын келип алып кетишине шарт түзүүдө. Открыли дополнительные новые отделы. Дагы кошумча бөлүм ачтык. Ал бөлүмдө төрөгөндөн кийин баласын таштаганга мажбур болгон энелер баласы менен 6 ай ичинде бирге жашайт. Толук өкмөттүн карамагында. Биз энесин да баласын да багабыз. Ошол убакыттын ичинде эне менен психолог, коомдук ишмерлер сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, көйгөйлөрүн чечишкенге жардам берет. Анан баланы энеси менен кошо чыгарабыз. Эң негизги максат үй бүлөнү сактап калуу. Ошондой эле балдарын калыбына келтирүү борборунун астында эне жана бала үчүн ачык үйлөр ачылган. Мындай үйлөрдө балдарын төрөгөндөн кийин таштап кетүүгө мажбур болгон энелер ымыркайы менен 6 ай куракка чейин жашап турушат. Мындай борборлор энелер өз ойдон кайтып кетет деген үмүт менен ачылган. Гүлүм Эркинбек кызы, 11 каналы. Акыркы учурларда көп кайталанып жаткан таштанды балдардын айланасындагы маселе туурасында балдардын укугун коргоо лигасынын өкүлү Чынара Термечикова менен уланткана турабыз. Куш келипсиз, Чынара айым биздин студияга. Айтсаңыз, биринчи эле суроо, март айында жаңы төрөлгөн 2 ымыркайды энелерин таштандыга таштап кеткен окуяны дагы сиз жакшы билсеңиз керек. Сиздин оюңузча ушундай көрүнүштөрдүн күчөшүнө эмне себепчи болууда? Деги эле эне баласын бойдон алдырбай төрөп коюп, анан таштап кетип жатышынын себеби бир гана экономикалык жашоо шартына байланыштуубу же башка дагы себептери барбы? Муну балдарды таштаганын себептери ар кандай болушу ыктымал. Мисалы, эрте турмушка чыгып, же болбосо эрте бойго бүтүү, же болбосо социалдык жөндөмдүүлүктөрү жок эле турмушка даяр эмес кыздардын боюна болуп калган учурларда балдарды төрөп, анан өздөрү турмуштук кризисте жүргөн учурларында анан баягы колдоого, анан жардам күтүүгө адамдар жок болсо, албетте ушундай учурларда көпчүлүк кыздар таштап кетүүгө мажбур болуп атышат да. Негизи турмушка даярдыктын жоктугу да, бир сөз менен айтканда. Турмушка чыгам, үй бүлө күтөм, балалы болом, баланы бакканга мен эмне, кандай даярдыктамын деген суроо койбой эле, баягы туш келди,
сексуалдык байланышта болуп, анан өздөрүнүн ситуациясын башкача айтканда кырдаалын аныктабай, анан ушундай жолдорго дуушар болуп калып атышат. Эми мунун кесепеттери да мына жаштардын ортосундагы баягы жоопкерчиликтин жоктугу да. Байланышка баргандан кийин байланыштын жыйынтыгында эмне пайда болот, бала болобу, бала болсо мен аны кандай багам деп өздөрүнүн жүрүм турумуна жооп бербегендиктен ушундай акыбалга дуушар болуп, жана ымыркайлардын убалына калып, аларды жана таштап кеткен учурлар абдан көп болуп атат да. Чынар айым, сиз психолог адиссиз, жөн гана ошол баланы таштандыга ыргыткан аялдын психологиялык деги эле портрети кандай болду? Эми мындай баланы таштаган аялдын психологиялык портретине кайрылсак, ал өзүнө өзү жооп бере албаган, өзүнө өзү ишенимдүү жүрүм турумунда болбогон, анан кайдыгерликке чөмүлгөн, анан жоопкерчилиги артпаган аялдардын портрети ушундай болот да. Баласын таштап, бала дагы инсан, бала да бир чоң киши экен, баланын тагдыры эмне болот, келечеги эмне болот, баланын өмүрүнө балта кыйып атамбы, же болбосо анын келечегинде бул эмне болуп кандай акыбалда чоңоет деген жоопкерчиликтери жок болгон аялдардын портрети ушундай болот. Ымыркайларын төрөп туруп таштап кетүү көйгөйү менен деги эле кандай күрөшсө деп ойлойсуз? Мамлекет тараптан кандай программаларды, иш-чараларды ишке ашырса болот? Мындай көйгөй менен күрөш үчүн балдарды мектеп курагынан баштап эле чоң турмушка даярдаш керек. Келечекте эне болосуң, келечекте ата болосуң, атанын милдети кандай болот, эненин милдети эмне дегендердин баарын окутуп, үйрөтүп, үй бүлөдө дагы даярдык болуш керек. Үй бүлөдө ата энеси туш келди байланыштарга барбаш керек. Эгерде сен турмушка чыга турган болсоң, же болбосо деги эле балалы болгуң келсе, бала деген бул узак саякатка чыккан сыяктуу нерсе, ага даярданып чыгыш керек. Саякатка чыкканда деле кишилер даярданат да. Жөн эле бала болуп калды, анан алдырып салса болот, аны төрөлгөндөн таштап салса болот деген түшүнүктө калыптандырбай, бала деген аябай чоң жоопкерчиликти талап кыла турган, анан баланы багыш үчүн өзүнүн ата эне болуу жөндөмдүүлүгүн жогорулата турган иш экендигин үй бүлөдө да түшүндүрүш керек жаш кыздарга. Рахмат сизге. Таштанды да ташталган ымыркайлардын айланасындагы көйгөй тууралуу биз сөзүбүздү Балдарды коргоо лигасынын өкүлү Чынара Терметчикова менен талкууладык. Эми берүүбүздү футбол жаатында болуп жаткан жаңылыктар менен жыйынтыктасак, ушул тапта кыргызстандык футболчулар 2018-жылы өтө турган дүйнө чемпионатын тандоо турунун алкагында Тажикстан менен беттешүүгө даярдык көрүп жатышат. 29 мартта Кыргызстан менен Тажикстандын командалары Душанбеде беттешмекчи. Дүйнө чемпионатынын тандоо турунун алкагында акыркы оюнду өткөрүшөт. Ал эми Тажикстан футбол боюнча курама командасы буга чейин Австралиялык курама команда менен 7-0 эсебинде утулуп калганы маалым. Эске салсак, 2018-жылы өтүп турган дүйнө чемпионаттарынын финалдык бөлүгү Орусияда өтмөкчү. Сиздер 11 каналында жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Саламатта калыңыздар.